Урматтуу партнерлор, кантип личный кабинеттен биз өзүбүздүн заказыбызды, заказ номерибизди, счет к оплате, төлөмгө акчабызды каерден көрө алабыз, или продукцияларыбызды эмне заказ бергенибизди эсимден чыгып кетти, ошолорду каерден көрө алам дегендер болсо, анда сиздер личный кабинетиңиздерге киресиздер номер паролуңар менен. Андан соң могул жерде 3 сызык бар. 3 сызыкты басасыздар дагы, заказы дегенге басасыздар. Заказыдан соң сиздерге мына жерде история заказы деген бар. Коркпостон история заказга басабыз. Бул жерде полный историяңар чыгат. Сиздер регистрация болуп келгенден баштап, кайсы күнү, кайсы числодо сиздер заказ бердиңиздер, ушулардын баардыгы ушул жерде чыгат. Мынакей көрүп атасыздар, выдан деп турат, номер заказ, или сиздер жаңы заказыңыз зарезервирован деп чыгат, так, статусуңарды көрө аласыңар, номер заказыңар, мынакей номер заказыңар көрсөтүлүп турат. Эгер сиздер номер заказыңыздарга бассаңыздар, эмне заказ кылгандарыңыздарды көрө аласыздар. Кайта назадка чыгасыздар. Мынакей номер заказыңар менен көрө алдыңыздар, кирип эмне заказ бергендерди. Өзүңөрдүн бюроңорду көрө аласыздар, кайсы числодо заказ бергендерди көрө аласыздар. Андан соңку счет к оплатени көрө аласыздар да. Мынакей итог төлөмгө деген жерде, итоговая сумма деген жерге сиздерге төлөмгө келген суммаңар чыгат, так. Ошол сумманы сиздер компанияга төлөйсүздөр. Ошол жерден көрө аласыздар. История заказга киресиздер, ушул жерден көрө аласыздар. Эгер отмена, заказ, копирование боло турган болсо, полный могул жерден отмена кылсаңар болот. Могул жерде копировать кылсаңар болот, удаление кылсаңар болот. Баардыгы ушул жерде көрсөтүлгөн. Андыктан коркпой номер заказыңарды көрө аласыздар, баардыгын көрө алсаңар болот.